Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Азыр биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Алгач балдар, дептер, китебибизди алып, даярданабыз. Сабактын темасы чейректик кайталоо деп аталат. Сабактын максаты менен таанышалы. Чейрек ичиндеги өтүлгөн темаларды кайталап, бышыктайсыңар. Берилген тапшырмаларды аткарып, суроолорго жооп бересиңер. Чейрек ичинде өтүлгөн темаларды дагы бир ирет кайталап өтөлү. Биз чейрек ичинде сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу деген теманы өткөнбүз. Андан башка дагы зат атооч жана этиш сөздөрдүн сүйлөмдө баяндооч болушу жөнүндө түшүнүк алганбыз. Андан башка дагы пикирлешүү, маектешүү, сүрөттөп берүү деген жаңы түшүнүктөрдү үйрөнгөнбүз. Анда балдар ошол өтүлгөн темаларды кайталап көрөлү. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берген сөздөр эмне деп аталат балдар? Эсиңерде барбы? Азаматсыңар сүйлөмдүн ээси деп аталат. Кийинкиси балдар, ээнин кыймыл аракетин, ал абалын билдирген сөздөрдү эмне дейбиз? Кана балдар, эстейбиз, ээнин кыймыл аракетин, ал абалын билдирген сөздөрдү эмне дейт элек? Азаматсыңар сүйлөмдүн баяндоочу дейбиз. Дагы бир суроо. Курчап турган нерселер, болгон окуялар жөнүндө сүйлөшүүнү эмне дейбиз? Кана балдар, биз өзүбүздү курчап турган нерселер жөнүндө, болгон окуялар жөнүндө бирөөлөргө оюбузду айтабыз, жана бирөөлөр айткан ойду угабыз. Муну эмне дейт элек? Туура айтасыңар, пикирлешүү дейбиз. Кийинкиси, эки же андан ашык адамдар жайынча сүйлөшүп отурса, эмне кылып жатат деп айтабыз? Азаматсыңар, маектешип жатат дейбиз, Эми балдар, бул сүрөткө карап, өз оюңарды айткылачы. Мисалы мен мындай текст түздүм. Жай мезгили. Айланада төркүн кооз гүлдөрү өсүп турат. Жай мезгилинде төркүн түстүү кооз гүлдөргө конгон сулуу көпөлөктөрдү көрүп, ушунчалык суктанасың. Кана балдар, силер да ушундай ойго келдиңерби? Биз жаратылыштын кооздугун кантип айттык? Сүрөттөп берүү аркылуу айттык. Эми балдар, арпа менен буудай текстине көңүл бурабыз китебиңердеги. Анткени кийинки көнүгүү ушул тексттен берилет. Арпа менен буудай. Жүрү, буудай, алтын чыккан жерге барып өсөлү, деди арпа. Мурутуң узун болгону менен акылың кыска экен, арпам. Биз эмне үчүн алтынды издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет, деди буудай. Арпа буудай аш болот, алтын күмүш таш болот деген кыргыз макалы бар. Арпа, буудай көп болсо, алтын өзү келет. Түшүнүктүү болду балдар? Бул Касым Тыныстанов атаңардын чыгармасынан алынган текст экен. Кийинки көнүгүүдө балдар, биринчи тапшырмабыз тексттин 3-чү жана 4-чү сүйлөмдөрүнүн ээсин жана баяндоочун табуу деген тапшырма берилди. Биз жанагы окуган тексттин кана китептеги 3-чү жана 4-чү сүйлөмдөрдү табабыз. Мында биз эмне үчүн алтынды издеп барабыз деген сүйлөм 3-чү сүйлөм эле.
Эми ушул сүйлөмдүн ээсин табалычы. Ким? Биз ээси. Биз эмне кылабыз? Издеп барабыз. Бул сүйлөмдүн эмнеси балдар? Баяндоочу. Эми 4-чү сүйлөмдү көрөбүз. Алтын бизге өзү келет. Эмне өзү келет? Алтын. Алтын эмне кылат? Келет. Бул сүйлөмдүн эмнеси балдар? Баяндоочу. Азаматсыңар. Анда 2-чи тапшырманы карайбыз. Мында сөз оюнун улантуу берилди. Сөз оюнун балдар айбанаттардын атын атоо менен улантабыз. Мен баштайын. Силер дагы ойлонуп тургула, кандай айбанаттардын аттарын билесиңер. Мисалы, кумайык, кашка, сарала. Балдар, аракет кылабыз. Көп аттарын билебиз, Анткени кийинки көнүгүүбүздө биз айбанаттардын атын пайдаланышыбыз керек. Кийинки тапшырма балдар, сүйлөмдө ээси адамдын жана айбанат аты болгондой кылып сүйлөм түзүү экен. Кана балдар ойлонгулачы. Сүйлөмдүн ээси адамдын аты болуш керек экен жана айбанат аты болуш керек экен. Биринчи адамдын атына сүйлөм түзүп көрөлү. Мисалы, Айгерим сонун китеп окуду. Ким сонун китеп окуду? Айгерим. Бул сүйлөмдүн ээси Айгерим болду. Эми сүйлөмдүн ээси айбанат аты болгондой кылып сүйлөм түзүп көрөлүчү кана. Мисалы, кумайык ээсине тез чуркап келди. Эмне тез чуркап келди? Кумайык. Кана балдар, силер дагы ойлонуп, адамдын жана айбанат аттарын пайдаланып, бирден сүйлөм түзүп, дептериңерге жазып алгыла. 3-чү тапшырмабыз балдар, сүйлөмдүн баяндоочу, зат атооч жана этиш болгондой сүйлөм түзүү дейт. Башкача айтканда, сүйлөмдүн баяндоочу зат атооч болуш керек экен жана этиш болуш керек экен. Кана балдар, сүйлөмдүн баяндоочу эсибизде барбы? Бул ээнин кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирет эле, Анан дайыма сүйлөмдүн аягында келет. Мисалы, адабий окуу аябай кызыктуу китеп. Эмне? Китеп деген заттын атын билдирген сөз сүйлөмдүн эмнеси болду балдар? Баяндоочу болду. Кийинки сүйлөмүбүз. Асан сабак даярдап жатат. Мында эмне кылып жатат деген кыймыл-аракетти билдирген сөз сүйлөмдүн баяндоочу болду. Кана балдар, өзүбүз дагы аракет кылып, дептерибизге бирден сүйлөм түзүп жазабыз. Анда балдар, жыйынтыктайбыз. Арпа жана буудай кайда өсөт? Азаматсыңар, талаада өсөт. Заттын атын билдирген сөздөр кандай суроолорго жооп берет эле? Туура айттыңар. Ким эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Сүйлөмдө ээнин астын кандай сызык менен сызабыз? Азаматсыңар, бир түз сызык менен сызат экенбиз. Кийинкиси, сүйлөмдө баяндооштун асты кандай сызык менен сызылат? Туура таптыңар, эки түз сызык менен сызылат. Эки же андан көп адамдын жайынча сүйлөшүүсү эмне деп аталат? Эки же андан көп адам жайынча сүйлөшүп олтурса, эмне кылып жатат дейт элек? Азаматсыңар, маектешип жатат дейбиз. Кийинкиси, айлана чөйрөнүн, нерсенин же буюмдардын өзгөчөлүктөрүн ачып берүүдө биз эмнени колдонобуз? Айлана чөйрөнүн кооздугун, нерсенин жакшылыгын түшүндүрүүдө биз эмнени колдонобуз? Сүрөттөп берүүнү колдонобуз. Анда балдар, үй тапшырманы белгилеп алалы. Өтүлгөн темаларды дагы бир ирет кайталайбыз. Саламатта калгыла.